Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин майрамдык чыгарылышыбыз Ош шаарына караштуу Жапалак айыл өкмөтүнүн кеңештеген айылында эң бир сонун кыргыз элинин баалуулуктарын сактап турган сонун тойду сиздерге чагдырып бермекчибиз. Бул той болсо баланы бешикке салуу жана баланын тушоосун кесүү болмокчу. Азыр бул процесс кандай өтөт? Бардыгыбыз чогуу көрөнгө көрсөтүүсүнөн көрөбүз. Байкабай жүргөн экенин, атыңды угуп алсаң, мен деңиздей толкуп кетенин. Атыңды угуп алсаң, мен деңиздей толкуп кетемин. Kuş gelipsizler. Bizdin çevrenin toyuna, beşik toyuna kuş gelipsizler. Mına Bismillahirrahmanirrahim. Mına saltta dandı salganımızın sebebi molçuluk, tokçuluk bolsun dep şu dan salabız. Danday olup ösüp mömölöp çöölöp жүрсүн dep tokçuluk bolsun dep şu dandı salabız. Bismillah. Tokçuluk bolsun dep salabız. Bismillahirrahmanirrahim. Mına baltanı salganımızın sebebi baltaday beken bolup, teşedey kurç bolup, jakşı ötkür jigit bolsun dep salabız. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Bismillah, ömürlü olsun. Ömürlü olsun, atenesi menen birge olsun. Borsoktu salganınızın sebebi bala joş bolsun dep. Apasın kıynavagan, joş bala olsun dep süylöböstөн borsoktu salıp baştayız. Alıp gel balanı. Gelgile mi? Mına toydun şanisi az da bolsa ırdap, göңүлдү götөрөлü. Kemel kur kemsel ötü kakkalpagın, kebirö bilbey жүрө tanım barkın. Elime belgi berip tanıştırgan, atından kağılayın kırgız halkın. Elime belgi berip tanıştırgan, atından kağılayın kırgız halkın. Üyüme konuk gelse yüzü jarık, koy soyup sıylay bergen ata saltın. Kızıtıp kımız berip may jegizgen, saltından kağılayın kırgız halkın. Kızıtıp kımız berip may jegizgen, saltından kağılayın kırgız halkın. Kırgız halkın, kırgız halkın, atından kağılayın kırgız halkın. Bizdin mınavı Kırgız elinin saltında balдар törölgöndөн baştap Kudagый taraptan beşik jasalып kelet. Sebebi biz mına bizdin ubagыбызda полсунка başkalar шымдар болгон эмес, ошон үчүн бешикке бөлөйт элек, кечке жатат эле, түнү менен жатат эле. Ошол баланын ата-энеси бешик жасап келип, бешик баласы бек болот деп бешикке бөлөп жүргөнбүз. Атам замандан бери эле бөлөгөндө
ашык салып, анан кийин балта теше салабыз. Балтадай корч, оор болсун деп. Дан салабыз, дан душу токчулук, молчулук, арзанчылык болсун деп салабыз. Ушул биздин мына азыр биз эми 70-тен ашып 80-ге тармашып калдык. Ошондой болсо дагы ушу биз мурдакы замандагы аялдар бул биз келиндерибизди дагы ушу бешик жасап келгенде бөлөгөнгө бөлөгүлө бешик баласы бек болот, таза болот деп айтып атабыз. Бирок азыркы заманга салыштырмалуу азыркы жаштар бешикке бөлөбөйт, бешикке бөлөшпөйт, коляска алып бер, манеж алып бер дешет. Эми чындыгында бул бешик баласы азыркы жаштарга айтсаң башы чайкалып калат дейт. Мына бизде ушундай акылман балдарыбыз, кыздарыбыз бешикке жатып эле таза, мындай колдун зары дагы колдун немеси дагы бешик балага зыян тиет да, себеби азыркы жаштарыбыз сонундап эле көтөрүп кол кармаганда ошол бала жакшы чоңойбой калат. Мына биздин балдарыбыз бешикте эле жатып, бек болуп эле жакшы эле акылдуу, эстүү эле балдар болуп чоңойду. Тегеренип кетейин, аман болгон карагым менен. Тай-тай, балапаным кас-кас, келечекке карай, кадамыңды бас, айланайын бас-бас, кубандырып барым, өмүр жолун байкап, кадамыңды бас. Камкор болуп калкыңа, алгалай бер талпына, кадамдарың турсун тыйылбай. Бул салтты ар дайым ушу колдонобуз. Тушоо кести деп, алдын ал эле баягындай тушоо кестиде путун байлап баягындай кесип койсо чалынбайт, жыгылбайт дешет экен. Бул салтты жакшыям колдонгон экен кыргыздарым. Салтты убактысында баягындай эме кылбаса, мына менин неберем 1,5 жашар болду. Анау кичине жаныбарым тез эле баскан. Энелери баягы тушоо кести кылып келип кетишкен. Мунун болсо 1,5 жаштан бери кичине басса эле шарт эле мүргүп жыгылар, же болбосо колунан жетелесе зорго басат. Окуй, муну тушоо кести деген той болуш керек. Анан баягы кайчы менен кыркканда, балдар жүгүргөндө ошо өзүнө күч кубат берет дагы, ынтылып баса баштайт дешет да. Ошон үчүн мына байбичелерди бардыгын топтоп алып, бала чакаларды ушу тушоо кестесин кестирип коелу деп аракеттенебиз. Биз Курманжандатка энебиз ушул биздин айылда төрөлгөн Мамат бай деген дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Мен дагы ушул жерде туулуп, ушу энемин атын өчүрбөйүн деп Курманжандатка урпактарын ушу уюштуруп, Курманжандатка коомун ачып жүрөбүз. Анан бүгүн ушу бешик той, тушоо кести тойдун шылтоосу менен, ошонун себепкери менен ушу Курманжандатка энебиз өзү колдогон ушу кумуралар, ушул идиштер баарын ушу азыркы жаштарга үлгү болсун, ушундай сакташты билсин. Кылымдан кылымга бүт кыргыздын салттарын, кыргыздын улуттук буюмдарын баарын ар бир жаран сакташ керек. Ошон үчүн биз мына ушул тарлар,
кол өнөрчүлүк саймалар бүт өзүбүздүн ушу коомдун колунан чыккан. Баары ошонун колунан чыккан. Ушул тойго келген жаштар дагы, каарылар дагы ушу жаштарга, небере, чебирлерге үлгү катары ушундай кармап, тутунуп, кылымдан кылымга сакталыш керек деп ушу коюп койдук, көрүп кетишсин деп. Биздин салт санабыз кыргыз элинин салты санасы, улуттук каада баркы наркы өтө бийик. Ошол нарктарды кармаш үчүн ушул байбичелер, аксакалдар баары кылымдан кылымга жаштарга биз үлгү болуп, ошолорго түшүндүрүп таштап кетишибиз керек. Бул жакта биздин куракта бул кыздарга ар ким ошол турмушка чыккан кыз дагы ушундай саймаларды, чачыктарды, кийим жапкычтарды, көшөгөлөрдү өздөрүнүн колдору менен тигишкен да. Анан ошону энеден эстелик деп биз бүт барып бир үйдү жасап, ушундай кылып шырдамалдар менен, мындай куржундары менен, куржундарга да талкандарды салып алып барып жүргөнбүз да. Gel kızım, kolga su koy. Patasını al, gel bulam. Allah Teala ömrüңүz uzun bolsun, ömrüңө рызкыңа береке пайыз берсин. Allah Teala daim бактылуу кыз бол, таалайлуу кыз бол, элдин керегине жараган, илимдүү, билимдүү кыз бол. Негизи эле кыргыз элинин той топурлары эң бир сонун кызыктуу окуяларга бай болот. Тойго келгенде бир эле биз тушоо кесүү тою менен баланы бешикке салуу каадасын эле көрбөстөн, ошол тойдун ичиндеги бир нече ырым-жырымдарга да күбө болдук. Андан сырткары ата-бабаларыбыз колдонуп келген эң бир сонун тарыхка бай болгон буюмдарды да көрдүк. Демек, урматтуу көрөрмандар, кийинки көрсөтүүлөрдө дагы биз сиздерге кыргыз элине баалуу болгон окуяларды чагылдырып турмакчыбыз. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Karap dursan aksakaldu